Саламатсыздар, урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүнкү сөз ушу биздин баягы келерки элаткан жылга бюджет боюнча кылмакчымын. Бюджеттин мыйзам долбоору сайтка илинди. Кеңеш KG деген сайтта бул жогорку кеңештин сайты. Бул жерде баягы мыйзам долбоорлор баары илинет. Bills 65-74-13 деген номер менен турат. Бирип туруп ушу интернеттен ал мыйзам долбоорду окусаңар болот өзүңөр. Эгерде баягы сиздерде канчалык бир финансылык, каржылык билимиңиздер бар болсо, мамлекеттик финансын билсеңер, ошол жерден бүт маалыматты аласыздар. А эгерде анын килеген көп барактуу документтерди окубайын десеңиздер, эң кыска корутундусун мен айтып берейин ушул презентациядан. Биздин мамлекет, биздин өкмөт, министрлер кабинети кандай бюджетти бизге пландаштырып атышат 25-жылга, 26-27 жылга. 25 жылга бул деген мындай такталган маалымат, 26-27 жылга божомолдогон бюджет да. Эми карасак бюджет, дисклеймер айтайын, албетте бул деген жеке өзүмдүн оюм, мен деген саясаттануучу, экономистмин, конфликттер боюнча аддисмин, анан кошумчадагы баягы кандайдыр өнөрлөрүм бар. Анан өнөрүмдүн бири бул экономика да. Ошол экономика боюнча карасак, максат жана милдеттер жаңы бюджетте ошол 25-27 жылдарга киреше чыгаша жана ашууларды профитти бекитүү негизи. Профицит деген эмне? Көп жылдан бери, мисалы үчүн, мен бир китеп жазгам да, ошол эгерде өлкө өнүксүн десе, өлкөнү консервативдүү кылыш керек, өлкөдө профицит болуш керек деп жазгам. Ошол кезде баягы дүйнөлүк экономисттер, көбүнчө Кейнс экономикалык мектебинин мындай жактоочулары айтчу да, эгерде профицит бюджетте бар болсо, демек бул деген өкмөт эффективдүү түрдө акчаны бөлүштүрө албайт. Бул жаман деп айтышчу да. Ошону укканда мен аябай таң калчумун. Муну айткандар Нобель баягы премиянын лауреаттары, Нобель сыйлыгын алышкан. Анан ойлогом да, бул акылдуу адамдар, бирок эмнеге булар профицитке каршы деп. Анткени негизи Канада бир кездерде, Сингапур бир кездерде, Орусия кайсы бирге 2014-жылдары баягы профициттик бюджетке жетишкен да. Профициттик бюджетке жетишип, сырткы карыздарын азайтып, ушундай өзүнүн баягы алдыга жылган болчу да. Биздин Кыргызстанда андай жол менен өтсө эмне, жаманбы? Эгерде баягы сырткы карыздарын жапса жаманбы деп аябай таң калчумун, ойлончумун. Бирок кантсе да ушинтип айтышчу. Бул жолу биздин баягы министрлер кабинети профицит менен иштей башташыптыр да. Бул аябай кызыктуу нерсе. Бир четинен дүйнөлүк экономисттер айтат, бул кооптуу нерсе, анткени профициттик бюджет деген бул деген салыктардын көбөйүшүн билдирет деп айтышат да. Бирок Сингапур ошол эле Канада бир кездерде, ошол эле скандинавдык өлкөлөр ушундай профициттик бюджет түзүп туруп карыздардан кутулган. Бул нерсе мага жаккан сыйт да, жаккан сыйт. Эгерде баягы акчанын көлөмүн көп чыгарып ийип, кунун түшүрүп ийбесе, инфляцияны артына алдыга ушинтип жылдырып ийбесе, анда бул нерсе негизи жакшы болот деп эсептейм да. Ар түрдүү тармактар үчүн каражат санын аныктоо бул максат болчу. Капиталдык инвестиция, гранттык, бюджеттик, трансферттик көлөмдөрүн аныктоо, экономикалык туруктуулукту камсыздоочу иш-чараларды кароо да. Ушундай нерсе баягы максат коюлган болчу ушул бюджетке. Анан 25-жылга кандай бюджет мындай көрсөткүчтөрүн коюшту министрлер кабинети. Киреше 428,8 миллиард сом, ИДПнын 26,4% чейин барабар. Чыгаша 402,7 миллиард сом, ИДПнын 24,8% барабар. Анан профицит 26,1 миллиард сом. Бул деген ИДПнын 1,6% барабар да. Бул эмнени билдирет? Демек баягы киреше 428 миллиард болот. Анан 402 миллиардты коротобуз, баягы маяналар, пенсиялар, баягы мамлекеттик кызматкерлердин маянасы, мектеп мугалимдердин маянасы, доктурлардын, врачтардын маянасы, анан баягы аскерлердин маянасы албетте. Анан ошого кетиребиз 402 миллиард сом, анан бизде 26 миллиард сом калат. Ал 26 миллиард сом профицитин баягы өнүктүрүү мындай кандайдыр бир фондторго киргизебиз, стабилизациялык фондго же өнүктүрүү фондторго, же болбосо баягы эгер мүмкүнчүлүк болсо улуттук долбоорлорго киргизебиз деген ниет да. Жакшы ниет деп эсептейм. 26-27 жылдарга болжолдуу бюджет мындай дейт да. 26-жылы киреше 465,5 миллиард сом болот. 27-жылы киреше 513 миллиард
513,6 миллиард сом болот дейт да. Азыркы баягы экономиканын өсүүсүнө эгерде карап туруп биз деген экстраполяция кылсак ушундай ыкма бар да, мындай окшотуп туруп өстүрө берсек бюджетте ушундай эле сан келип чыгат. Ушул ыкма муну көрсөтөт да. Ошондо профицит 26 жылга 36 миллиард сомго чейин алабыз деген ниетте, ал эми 27 жылга 43 миллиард сом алабыз деген ниетте. Бул эмнени билдирет? Бул деген мисалы үчүн ошол 26 жылы 430дан 420дан ашырбайбыз дейт чыгашаларды, мамлекеттик чыгашаларды. 27 жылда ошол 490, 480, 470 миллиард сомдон ашырбайбыз дейт мамлекеттик чыгашаларды. Жакшы. Демек, могу калган акчаны акырындап баягы сырткы карызды жапканга жумушаса болот экен да. Негизги чыгашалардын багыттарын эмне кылабыз дейт да. Көбүнчө акчанын баары саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык колдоо жана башка ошол чыгашаларга кетет экен. Инфраструктурага кетет экен, жолдор салынат, суу тутумдары баягы жаңыртылат. Бул аябай кымбат нерсе да өлкөдө. Анан өлкө улуттук коопсуздук жана стратегиялык долбоорлорго кетет. Демек, кандайдыр бир баягы армияны дагы күчтөндүрөт деген үмүт бар экен да. Армияга дагы курал алат, дагы кандайдыр бир аскери заводдорду салат деген үмүт бар экен. Билесиздер, эгерде куралың ажалдуу болсо, өзүң да күчтүү болсоң, саның көп болсо, тынчтык гарантия болот да. Аның аз болсо, коопсуздуктан башта ары алып ийсең, жем болосуң да башка өлкөлөргө. Ошон үчүн бул нерсе абдан маанилүү азыркы тынчсыз заманда. Мамлекеттик карызды төлөө жана стратегиялык инвестициялар аркылуу экономиканы өнүктүрүү деген максат коебуз дейт да ошол чыгашаларда. Бул деген туура деп ойлойм. Бизге инвестициялар керек. Канча жыл саясат менен алек болдук, бирок экономиканы унутуп калдык да. Эң биринчи иш бул экономика болчу, коопсуздук болчу. Андан кийин гана саясий мындай кандайдыр демократия, андан кийин баягы саясий конкуренция кылсак болот эле. Бирок бир кездерде ушундай болду. Азыр жакшы эле иштер кетип баратат деп ойлойм да. Анан социалдык жана фискалдык таасирди карасак, минималдуу таасир дейт. Бул баягы эгерде мындай карасак күчөп кетсе кандайдыр социалдык таасир, укуктук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс таасирлер күтүлбөйт деген прогноз берип атат ошол бюджетти түзгөн адистер. Шайкештик болсо улуттук жана эл аралык мыйзамдарга шайкеш деп айтып атышат да. Ишене эле жакшы эле көрүнөт. Коомдук талкуу жана өзгөрүүлөр боюнча. Негизи коомдук талкууга 18 сентябрда чыкты. Анан мисалы үчүн ушул эгерде бюджетти карасак, талкуунун жыйынтыгы боюнча оор илдеттер менен жабыркаган балдар үчүн медициналык жабдууларга каражат кошулду, бөлүнүп берди. Анан катышуучулардын сунуштары кандай болду? Социалдык чыгашалар, салык жана бюджеттик бөлүштүрүү боюнча маселелер каралды. Аяктан кандайдыр бир ушундай сунуштар болду. Кийинки келечекте эгерде эмки жылы ошол бюджет каралганда 26-жылга албетте сиздер ошо карап туруп долбооруна кошчуларды кошсоңор жакшы болот да. Анан регион аралык фискалдык мамилелерди карасак, баягы стабилизациялык фондко салымдар кошулат дейт. Анан 25-27 жылдар үчүн бюджетте 10 миллиард сомдук которуулар болот дейт, ошол региондорду өнүктүрүү үчүн. Жана ошол региондорду теңдештирүү жана инфраструктурасын жакшыртуу үчүн колдоо көрсөтүлөт дейт. Үмүтүм бар. Демек, баягы биринчиден көлдөгү салынып аткан жол бүтөт, Оштогу салынып аткан альтернативдик жол бүтөт, анан нарындагы ошол жолдор бүтүп калышы күтүлүүдө да. Эгерде ошол региондорду аябай өнүктүрсө, аябай жакшылап баягы эң өнүккөн өлкөлөрдүн инфраструктура салса, эң сонун болот эле да. Регион эгерде өнүксө, туризмде өнүгөт, башка тармактарды тез өнүгүп кетет. Келечектеги өзгөртүүлөргө ийкемдүүлүгү салынган, албетте түзөтүүлөр болот дейт. Жылына эки жолу болот. Бирөөсү жазда, бирөөсү ноябрь айларында да, мисалы үчүн. Же жайда, ошол июнь же ноябрь айларында болот. Өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Эгерде кандайдыр бир күтүлбөгөн нерселер болуп кетсе дүйнө жүзүндө, өлкө ичинде дагы. Анан өзгөчө абалдарга ийкемдүүлүк салынган да. Эгерде чукул кырдаал же структуралык өзгөрүү болуп кетсе, албетте бюджетти тез өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк коюлган. Жыйынтыкка келсек, маанилүүлүгү фискалдык туруктуулукту камсыздайт жана узак мөөнөттөгү социалдык экономикалык пландарга шайкеш келет. Бюджет ошол экономикалык пландарды коет өзү, ага акча каражат карайт. Андан сырткары ишке ашырууну көзөмөлдөө, жыйынтыктарды баалоо жана маалыматтарга негизделген өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү дагы ийкемдүүлүгү салынган да. Ушундай жыйынтык чыгарсак болот. Демек, мамлекеттик бюджет ушул түзгөндө түзүүчүлөр, адистер ошо
бүгүнкү абалды карап, социалдык экономикалык өзгөрүүлөрдүн жана өнүгүүнүн мындай абалын карап ушул бюджетти түздү. Бул деген негизи биздин мамлекеттик адистердин, мамлекеттик мындай уюмдарда отурган ошо прогноздорду жазган адистердин биздин өлкөнүн оптимизм мындай жакшы болот деген үмүттөрү бар экенин көрсөттү да. Бул деген бизге да үмүт берет, жөнөкөй жарандарга да. Албетте биздиге алдыда ошол ишибизди алып барууга кандайдыр бир ишенимдер бар. Демек келерки 3 жылда бизнес жасоого мүмкүнчүлүк болот экен. Ушуну түшүнүңсө болот да. Вакцина негизи инсулин, ракка каршы дарылар үчүн каражат бөлүнүштүрөт экен. Оор илдеттер менен жабыркаган балдар үчүн атайын жабдуулар бөлүш болот экен бюджетте. Мисалы үчүн жулун буучу атрофия ооругандар үчүн баягы дем алдыруучу аппараттарга да. Билим бергенге айлык акысы көбөйөт экен, бюджетте салынган мугалимдердин айлык акысы көбөйөт. Мектепке чейинки мекемелерди курууга каражат бөлүнөт. Чын эле ошол баягы бала бакчалар жетишпейт да, ушуга дагы көңүл бурушуптур. Социалдык колдоодо, мисалы үчүн аярлуу топторду колдоо үчүн социалдык жөлөк пулдар жана башка жардамдар каралыптыр да бюджетте. Чыгаша негизи багытын карасак, 25 жылда артыкчылыктуу долбоорлорго 8 миллиард сом кошобуз дейт. Бул деген жолдорду куруусу, коопсуздук. 26-27 жылдарда 10 миллиард сомго чейин көбөйтөбүз дейт ошо багытты. Аймактык өнүгүүдө мисалы үчүн Баткен облусуна 300 миллион сомго чейин бөлөбүз дейт. Райондорду өнүктүрүү үчүн 834,4 миллион сом каралат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын инфраструктурасына жана кызматын жакшыртуу үчүн стимулдаштырылган гранттар кошумча баягы курулат экен да, мына берилет экен. Өзгөчө кырдаалда мисалы үчүн табигый кырсыктан жабыркаган аймактар үчүн бюджеттик каражаттар каралган. Кыргыз-тажик чек арасында конфликттен жабыркаган Баткен облусу үчүн насыялар каралган экен да бюджетте. Өлкөгө кандайдыр бир өнүгүү үмүттөр бар. Бизнес пландоо сабагын мен жазып бергем. Ошо баягы биздин өлкөбүз өнүксүн дагы баягы жарандар көбүрөөк жумуш издебей, жумушту өзүлөрү жаратсын, жаратман болсун деп. Ошон үчүн ошол курска катталгыла, өткүлө, үйрөнгүлө бизнес пландоону, бизнесиңерди пландаштыргыла. Эгерде баягы бизнес планды мисалы үчүн үйрөнүп алсаңар, өзүңүз алсаңар, аны түзүүнү, аны дагы башка өзүңөрдүн кызматыңар катары сатсаңар болот да, ошо бизнес план түзүп берсеңер болот баарына. Андай эмесе негизи каналды колдоп койсоңуздар болот. Мамлекеттик бизнес планды көрдүк, эми өзүңөрдүн да бизнес планыңарды жазгыла. Эмки роликтерден көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.